Koya alasızbı? 3 hadis var. Kindiktин aldına, üstünü, tuşuna deşet. Kaysınısı tura, soğuğu kandaydı. Özü tuğanlar akırkı gündörü kichine elibizin arasında talaş tartış bolup kalgan. Namazda uşu koldu kayda baylayбыз. Кээ-бирлер киндиктин алдына, кээ-бирлер киндиктин üstünü, кээ-бирлер көкүрөккө, кээ-бирлер жүрөккө дегенде. Ya, мындайлар бар да. Бул андай эле бир талашып бир фарызды же важипти талаша бере турган маселе эмес. Бул менен биз ортобузда бири-бирибизге душмандык кыла турган андай эмес тугандар. Ар биринин чеги бар. Албетте Ханафи мазхабтагы далилдерди мен силерге хадистен айтып берейин. Башкаларды мисалы кемситпестен, башкаларды кандай десем жемелебестен, Ханафи мазхаб Кур'ан хадистин үстүндө курулган мазхаб экенине ошол максатта гана тугандар. Бизде кол байлаганда киндиктин алдына байлайбыз. Намазда турганда киндиктин алдына байлайбыз. Кээде риваяттар бар, киндиктин үстүнө бар. Ошондой ар кандай риваят боло бергенде имам Малик рахималлах айтты, кой мындай байлабай эле түз эле таштап коеюн депчи. Мындай да риваят. Силер мына деп эле отурарсаңар токтогула деп. Жөн эле бир риваятта мындай. Кол байлабай эле койдук депчи. Бул эчтеде маселе деле буну чечпейт тугандар. Бирок киндиктин алдына байлаган хадисте жок дегендерге жооп катары айтып коеюн. Мусаннаф ибн Аби Шайбада келет. Бул жерде дагы айтылат киндиктин алдына байлайт эле. Яда батина каффи ямину ala zahri kaffi shimali ve yecalhuma asfala min as-surra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oң alakanın sol kolun sırtına mınalacağına koyup gindiktin aldına koyot eledi. Musannaf İbni Abi Şeyba 191. Haccac İbni Hasan'dan. Abu Davud Şerif'te gelgeni. Ali razıyallahu anhu aytat minas sunna vadul kaf alal kaf fi salat tahta surra. Sünnetten bolup eseptelinet deyt. Alakanыңызды koyup turup киндиктин алдына коюңуз. Ушул сүннөттөн деп Hazret Ali айтып атат. Пайгамбарыбыздын үйүндө чоң ойгон. Күйөө баласы дагы, иниси дагы. Бул риваят Абу Давуд деген шариф китепте. Кыска айтайын. Ибн Мунзир айтат, "Обихи кала Суфьян Саури ва Исхак, кала Исхак тахта сурра аква фил хадис ва акраб иля таваду" деген. Бул киндиктин алдына колду байлаган хадистерде эң күчтүүрөөк, киндиктин үстүнө да хадистер бар. Бирок астына байлаган бул эң күчтүүрөгү жана кичпейилдикке эң жакынырагы дейт. Эми кимде бир адамдын алдында атаңыздын же падышанын алдында турганда деле мындай кылып киндиктин алдына койду. Мындай кылсак кичине башка чарактай болуп калабы. Ошон үчүн бул жакта тавазу кичпейилдикте да эң жакыныраак да. Сүннеттен деп айтат. Демек, Ваил разıyallahu anhu Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды киндиктин алдына кол байлаганын көргөнү келип атат. Hazret Ali сүннеттен деп чечип атат. Жана пайгамбарчылыктын кулк мүнөзүнөн деп санаганы бар. Пайгамбарчылыктын саласату мин ахлaqil anbiya. Бүт пайгамбарлардын кулк мүнөзүнөн 3 нерсе бар дейт. Таажил ифтар, Кудай кааласа Рамазан айы келет, ооз ачканда убакыт кирдиби? Жарым сааттан кийин эмес, дагы кичине турайын эмес. Убакыт киргенде тезирээк ачыш керек экен. Бул бардык пайгамбарлардын сүннөттөрүнөн. Ва тахирус сухур. Саарлыкты кечиктирип жабыш керек экен. Кечиктириптин мааниси убактын өткөзгөндөн кийин эмес. Түнкү саат 12-де же 1-де эле жаап албай, эми Кудай кааласа, азыр мисалы 3:30-дарда боло турган болсо, ошол качан жабылат, убактысы качан бүтөт 3:30-да. Биз 3:25-те жабабыз. Түшүнөсүңөрбү? Ошого жакыныраак кылып, саарлыкты жакыныраак кылып жеген бардык пайгамбарлардын сүннөтүнөн бул. Үчүнчүсү вадал каф тахта сурра фи сала, намазда колду киндиктин алдына байлаганда атат.
Демек туғандар, бұл башқа эле нерсе эмес бұл. Бұл Анас разияллаху анхудан бұл риваят. Демек ушул жерде карай турган болсок дагы биз ачык айкын билебиз. Ал эми бирок көкүрөккө байлагандар капа болбосун айтып коеюн. Сахих хадис жок. Сарих хадис дагы жок. Таап келсеңер айткыла, чогуу көрөйлү. Буну ачык эле айтышыбыз керек. Эми 4 имам Абу Ханифа, имам Ахмад ибн Хамбал, bir rivayatga layıktı imam Şafii özü dağı bardығы киндиктин алдына же үстүнө эле көкүрөктү айткан эмес бирөөсү дагы. Имам Малик айткан колду жөн эле түшүрүп койгула депчи. Азыр мен сиздерге айттым го, анычы. Мынакей Мухаммад ибн Абдурахман Шафии айтып атат: "Ва ажмау ала аннаху юсанна вадул ямин ала шимал фи салах." Оңду сол жака байлап намаздагы мына ушул бардыгы келгени турганда. Бул жерде мен сиздерге бир немени айтайын. Аллама Ибн Каййим рахимахуллах Хамбали, Ибн Каййим рахматуллах алейх, Ибн Таймиянын менмин деген шакирти болот. Жөнөкөй шакирт эмес. Кээ бирлер аша чапкандар дагы бар биз тараптан. Буларга сөз тийгизип этиятташ керек тургандар. Ошон үчүн бардык нерсе өзүнүн ордунда, Куран, хадис, фик, уламалардын бардыгы биздин көзүбүздүн кареги. Кээ бири мындай деген, кээ бири мындай деген орто жол менен кетиш керек. Бизде просто Орто Азиядагы Ханафи мазхаб кылым 12-13 кылым кыртып берген. Ошон үчүн биз башкаларды жокко айтпайбыз. Киндиктин үстүнө байлагандар деле, алар деле риваяттар дагы бар. Бирок алдына байлаганы, киндиктин алдына байлаганы, астына байлаганы мына бул чоң нерсе. Эми айтып атат мынакей: "Вахтулифа фи мавди дил вада фа анху фаука сурра ва анху тахтаху." Мындай дейт бул киши Ибн Каййим рахимахуллах. Колду кайка байлаш керек намазда ихтилаф бар дейт. Кээ бири киндиктин алдына, кээ бири киндиктин үстүнө дейт. Көкүрөк бул жерде айткан жок. Макулбу? Бул Бадаил Фаваидте мындай ашык айтып келгени бар да. Ушул жерде эми арабча ибараны окуп кое берейин. Ва анху Абу Талиб риваят кылат. Саалту Ахмад айна яда. Мен Ахмад рахимахуллахдан сурадым. Колду кайка коюш керек? Ида кана юсалли, качан намаз окуганда? Кала ала сурра, киндиктин үстүнө эле кой. Ау асфал, же астына кой дейт киндиктин алдына. Ва кулли далик васи индаху. Экөө боло берет. Киндиктин астына да койсоңуз болот, киндиктин үстүнө деле койсоңуз боло берет. Экөө боло берет. Ва вадала фаука сурра ау алейха ау тахтаха боло берет үстүнө киндиктин. Бул жерде азыр көкүрөк жок болуп атат да бу жерде. Али радhiyallahu anh мина сунна фи салат деп айткан. Али радhiyallahu anh айткан, сүннөттөн болуп эсептелинет, колду киндиктин алдына коюу деп бул келтирип атат. Макулбу? Ушул жерден бардыгын айтып келтирип, о кишинин эң акыркысындагы айта турган, эми мындай деп айткан жерде, "Ва якрах аяжалаха ала садр", көкүрөккө байлаган макру деп айтып койду Ибн Каййим рахимахуллах. Андай эмес деги мына. Ва залика лима руви ан наби саллаллаху алейхи ва саллам аннаху наха ан такфир ва хува вадал яд ала садр. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан тыюу келген такфир деген сөз. Такфир деген не десе, ал көкүрөккө колду коюу деген сөз. Деп Ибн Каййим рахимахуллах Бадаил Фаваид деген китебинде мындай деп атат го. Ошон үчүн тугандар талашпай эле жакшынакай киндиктин алдына коюп окуй берели. Киндикти болбоду дегенде дагы киндиктин алдына койбогондорду жек көрбөйлү. Булар деле ошо бир хадистерден келсе керек депчи. Эң негизи ынтымак. Азыр жакшы түшүнүп алдык, Бул талашып уруша бере турган маселе эмес, бирок акыркы күндө ушул суроолор көбөйүп кетип бараткандан атайын мен бул китепти ала келдим дагы силерге ушул боюнча бир жооп берип коеюн деп. Намазда кээ бир адамдар кыямдан рүкүүгө кетеринде колун төшүнө чейин көтөрүшөт дейт. Сурасак сунна деп, ошол да айтып койсоңуз дейт. Бул эми рафы ядайын деп койтугандар. Бул менен да талашпагыла. Кээ бирлер ошо рүкүү баратканда колун көтөрүп коюп, анан барат. Кайра турганда барып коет. Ханафи мазхабта биринчи жолу эле такбирде гана көтөрөбүз, калганында көтөрүлбөйт. Талаша турган маселе эмес. Ыйлаганды талашайлы. Мен силерге бир айтайын. Куран көп окуганды талашайлы. Талаша турган маселелерди айтайын. Бейбечараларга тамак бергенде талашайлы. Мына. Биз башка эле нерсени алып алыпбыз да талашкангачы. Бир суроом бар дейт, мындай дейт. Намаз окуу учурунда колубузду кулактын жумшак жерине кагып колубузду байлайбыз.
Kээ бир мусулман бир туугандарыбыз колдорун төшүнө чейин көтөрүп окуй беришет. Рүкү саждага барганда дагы колдорун көтөрө беришет. Ошондо кайсынысы туура болот? Ошол жөнүндө да айта кетиңизчи дейт. Айтат элем, туура жана туурарактын ортосундагы талаш бул. Макулбу? Киндиктин үстүнө койгон туура, астына койгон туурарак. Бир жолу эле көтөргөн. Бул деле. Ар жолу көтөрүп атпайбы? Бул деле туура. Бирок бир эле жолу көтөрүп койгон бул туурарак. Эми өзүңүз караңыз, жакшы менен жакшыраакты, пышкан менен пышыгыраакты дегендей. Анан эми бирок мына жерде азыр колду кайерге көтөрүү маселесин айтайын. Мына жерге чейин көтөрүп койгон алардын намазы деле болот туган. Бир өткөндө айтканбыз, бул жерге көтөрсөңүз 3 хадиске амал кыласыз. Берге көтөрсөңүз 1 хадиске амал кыласыз. Эми 1 хадиске амал кылып 1 хадистин соогун алгыңыз келеби? Же 3 хадиске амал кылып 3 хадистин соогун амал кылгыңыз келеби? Сиздин ыктыярыңызда экен. Эми ушул жерге дагы мен айтып коеюн кайерге чейин. Мына кээ бирлер мына суроо айтат да мындай дейт. Кулактын жумшак жерине чейин, мына кулактын жумшак жери бар го? Ушул жерге чейин bunday hadis жок дегендер чыкты батырлар. Ошолорго ушундай бар экенин эле айтайын деп китепке келдим. Бара ибн Азиб радıyallahu anhu айтат: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям ида каббара рафа ядай." Пайгамбарыбыз качан намазга такбир Аллаху акбар дегенде колун көтөрөт эле. Hatta nara ibhamayhi qariban min uzunayhi. Бул Бара ибн Азиб сахаба айтат, пайгамбарыбыз көтөргөндө биз бармактарын, эки бармагын көрөт элек, кулагына жакын көрөт элек дейт. Аркада турат да. Мен сизден мына аркада турат да. Пайгамбарыбыз алдыда туруп Аллаху акбар дегенде мындай кылганда көрүнөбү? Бармак каяктан көрүнөт, Аркада турган кишиге көрүнбөйт да бул. А бул айтып атат. Kitap kaysi kitapte Musnad-i Ahmad. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah hadis kitaplarını toplagan, oşol kitapın adı Musnad-i Ahmad. Bul hadis oşolda gelip atat. Bara ibn Azib degen sahaba. Bul Baro degen jönöke sahaba emas. Eger baldarыңар uuldu bolup kalsaңар, неберелі bolup kalsaңар atın Baro деп koya koyayın inşallah. Atı Baro. Baro. Пайгамбарыбыз айткан, Баро ант ичсечи, Алла аткарбай койбойт деген. Баро ант ичсе, Алла аткарбай койбойт деген. Жөнөкөй эмес. Мен башкага кетип барам. Кыскасы мына аркадан не дейт? Бармагын кулакка жакын көрөт элек дейт. Кийинки хадиске кеттик. Дарукутнийде келип атат. Раайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Бара ибн Азиб айтат, пайгамбарыбызды көрдүм дейт. Хина кама ила сола намазга турганда факкабара рафа ядай Аллаху акбар деп колун көтөрдү дагы хатта сава бихима узунайхи суммалам. Ушуну эми кулагына чейин барабар, кулагына тең көтөрдү дагы колдорунчу. Андан кийин көтөргөн жок дейт. Эми дагы кылды. Бул Тахавиде, Дарукутнийде, бул болсо Муснади Ахмадда барында келип атат. Эми мына жумшак жерине келиңиз. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لإفتتاح الصلاة رفع يديه. Пайгамбар صلى الله عليه وسلم namaz başlayın degende Allahu akbar degende kolun götürет эле hatta yakuna ibhamahu qariban min shahmatay uzunayhi. İşte iki barmağı kulактын мына жумшагын шахматай деп коет мына ошо экөөнү. Kulактын жумшагынын аты бар да. Биз kulактын жумшагы деп атабыз го. Арабтар ошо шахматай деп коет. Ушуга жакын эле дейт. Ушуга чейин көтөрөт эле да. Sunani Kubra'da gelet, uşuğa jakın hadis mınake. Abu Davud'da gelet mesela, Abu Davud'dan aytıp berip koyun. Bu жерде ошо башка сахаба. Abdullah ibn Jabbar ibn Wa'il. Wa'il radıyallahu anh atasından rivayet geldi. Aytıp atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Şu götörgönde deyit. Kanata bihiyali mankibayhi ve haza bi ibhamayhi uzunayhi summa kabbar. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki barmağın kulağına çeyin, şu barabarına çeyin götörgönden keyin anan Allahu akbar dep aytat deyit. Bu qaysida? Abu Davud'da. Nasai'de dagı gelip atat. Tuhazi şahmatay uzunay deyit. Kulağının şu jumşagına çeyin dep götörөт. Mu'jam Tabarani Kabir'de gelip atat. Muslim Şerif'te gelip atat. Vail ibn Hujr'dan aytat, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüm. Rafa yadayhi hina dakhala fi's salah. Namazga kirgende kolun götörөт эле. Kabbara wasafa imam hiyala uzunay. Peygamber qayerga çeyin götörөт эле dese, şu kulağına çeyin götörөт эле deyit. Tamam, жетишти ойбу мен.
Алла Таала барыбызга товфик берсин. Эми биз айтып атканым баягы Ханафи мазхаб бир ойлоп ушундай болсо керек деп чыгарып алган мазхаб эмес. Куран, хадисти алдыга коюп, бардык хадистерди карап, ушу бирөө дагы амал кылынбай калбаса экен деп ошолорду бириктирген ушундай кереметтүү мазхаб. Ошого биз шүгүр кылышыбыз керек. Дуа кылып жатып, омин деп колубузду бетибизге сүрсөк болобу? Же сүрбөй эле омин деп койсок болобу? Кээ бир дуада бетти сүрбөйсүз. Кээ бир дуада бетти сүрөсүз. Ажатканага кирип атканда дуа бар, анда бетти сүрбөйсүз. Жөн эле барасыз, бисмилла, дуаны окуйсуз. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деп айырга барып, мындай кылбай эле киресиз. Жараткан Алла Таалага колуңузду көтөргөндө Ибн Масуд радhiyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыздан үйрөнгөн, пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип турган сахаба. Фатва берип турган сахаба Ибн Масуд радhiyallahu anhu. Ошо эмне деп айтып атат? Колду көкүрөккө чейин көтөрүп дуанын адебинде Алла Тааладан жалбырап сурагандан кийин анан ошон менен бетиңизди сүрүп коюңуз дейт. Мына пайгамбарыбызды көргөн сахабалар, пайгамбарыбыз кээде колун көтөргөндө эки колтугунун актыгы ушундай көрүнөт эле дейт. Я Алла деп турап ушундай. Мына бул жерде көтөрө берип, токто кайрына чейин узатып ушу көтөрдүп алат. Акыл ошон үчүн бетти сүрүү дагы биздеги бар нерсе. Анан кээ бирлер эми чындап эле буларга да жинде тийгендер болсо керек. Ар эле 1 минут сайын эле кайра эле бирөө келсе деле нанос деген кайра бүткөндөн кийин кайра анан ошолорго кичине жадатып жүргөн болсо керек дагы, айтканды суроо болсо керек дейм да. Андай эле көп көтөргөн кажети деле жок. Ошон үчүн бардыгы инсаф менен болсун, шариятыбызда кайда көтөрүш керек, кайда көтөрүлүш керек бар. Салафит деген эмне мазхаб, кайсы мазхабтагы бул же мазхабы барбы жокпу дегендей. Жок, мындай туугандар, булар биздин бир тууган мусулмандар. Алхамдулилля, бардыгы. Эми булар көбүнчө Хамбали мазхабындагы негизделген. Ошон үчүн азыркындай жек көрүп тияк бияк неме эч качан болбосун. Бирок биздеги Орто Азиядагы мазхаб бар, иншалла Ханафи мазхабынан. Алар дагы бир туугандар. Макулбу? Урушуп, талашып, жек көрүү деген совсем буга болбош керек тууган. Сапарда кетип баратып дейт, намаз убагы болуп калса, пешим намазынын убактысы болуп калса, ошондо парыз намазын окуп койсо болобу же бардыгын окуш керекпи сүннөттөрүн кошуп дейт. Сапарда сүннөттүн өкүмү нафилге айланат. Нафилдин өкүмү. Окусаңыз сооп, окубасаңыз күнөө болбойт. Багымдаттын сүннөтүн пайгамбары сапарда да таштаган эмес. Эми пешимдин сүннөттөрү бар, шамдын сүннөттөрү бар, куптандын сүннөттөрү бар. Күчтүүлүк жактан багымдатка караганда кичине бир тепкич төмөн турат. Багымдаттын сүннөтүн кээ бир алымдар буну важип деп айтат. Кандай болбосун туугандар, сапарда уже эки алымдарыбыз, өзүбүздүн Ханафи мазхабтагы алымдар эки түрдүү ой айткан. Кээ бирлери сүннөттү таштаган абзел деген. Алла Таалам жеңилдик берип, касырга чейин жеңилдик берип атат. 4 рекеттүүнү 2 рекет окуп койсоң мен үчүн болот деп атат. Орозодо эле мейли кармабай эле кой дейт. Масы кийип алган кесин бир күндө эмес 3 күнгө чейин сага уруксат бердим деп атат. Жеңилдиктерди эми кабыл кылбайлыбы дейт. Дагы эми мынаке сүннөттү окусаң деле болот деп атат, бирок окубай койгон абзел деп атат. Кээ бир алымдар айтып атат биздин Ханафи мазхабтагы жок. Окубай койсоң күнөө болбойт го, бирок окуганың абзел дейт. Түшүндүңүздөрбү? Эми кээ бир алымдарыбыз бар. Рашид Ахмад Гангохи рахимахулла мындай дейт экөөнү. Кичине нерсеге деле талашпагыла, бирок ушун жолун айтайын дейт. Эгерде сапарыңыз үзгүлтүсүз кетип аткан болсоңуз токтобостон, автобус менен кетип атасыз, башкасы менен элди күттүрбөй, кыйнабай, анда сиз сүннөтү таштап кеткениңиз жакшыраак. Эгерде токтоп, пилменниге барып төп ашуудан дем алып, анан Кочкор атага барып, анда окуп кеткениң жакшы дейт. Ошо дем алып бара турган болсоңор, анда окуп кеткениң жакшы дейт. Үзгүлтүксүз болуп турган болсо, кандай болсун бош убакты, менин айтканым, бош убакт болсо окуганга жетпейт, окуңуздар.
егерде шашып баратқан болсаңыз қалып кетсе еш қыжалат болбаңыздар. Зекетті товар менен кандай берсек болот? Біз дордойдо бут кийим сатып иштейбиз. Быйыл соода начар болгонуна байланыштуу товар менен берсек болобу дейт. Болот? Соода жакшы болуп кеткенде эле товар менен бере берсеңиз боло берет. Эчтеме эмес. Бул мал да, мүлк да. Ошону 40тан бери акырын бере бересиз, эчтеке эмес. Зекетти сөзсүз эле акча менен эмес, товардан деле зекетиңизди бере берсеңиз болот. Эмне менен иштейсиз? Краска менен иштейсиз. 40 тонна краска экен, 1 тонна красканы бейбешараларга берип койдуңуз. Мисалы. Макул, бар бере берсеңиз боло берет. Канча штук батинке 40 миң батинкеңиз бар эле, 1 миң штук батинкени зекет. Аялы күйөөсүнүн бутун өпсө болобу дейт. Болот, сооп болот. Малга тамга басуу динибизде өкүмү кандай? Рахмат. Эң жакшысы биркалар эле жакшы. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир хадистерде айткан, ошол баягы пычыратып күйгүзүп басат го, дак кылыпчы, ошолорду жакшы эмес деген жерлери келет да, макруh бар баары бир. Анын эң жакшысы мисалы ошо жылкыларга, азыр койлорго бышык биркалар чыгып калбады. Вот ошондойлор болсо жакшы. А так өкүмү бир макруhга келет. Bir adam menden akça algan ele, бирок ал унутуп калган окшойт. Ошол карызды кечиш үчүн ошол адамга айтышым шартпы дейт. Шарт эмес, бирок айтып койсоңуз жакшыраак болот. Ал дагы эртеби кеч эстеп ошо карызды беришим керек деп кыйналбай эле, наоборот сизге рахматын айтып, жакшылыктын дуасын кылып жүрсүн, туурабы? Жеңилдетип коюш керек да. Айтып койгонуңуз жакшы. Жандын чыгуусу адамдын атына жараша кыйналабы? Мисалы, бек жан, жаны бек. İnsanın atına жараша жан чыгуу жеңил же оор болобу дейт. Бек жан деген жаны бек болуш керек экен, буну оңой менен чыкпаш керек. Жаны бек деп кой деген ушуну жаны оңой менен чыкпаш керек деп кой. Аябай жакшы суроо бериптир. Жок, андай эмес туугандар. Кандай рух болсо ошондой жан берүү болот. Ушуну бир билип коюңуз. Sizin ruhaniyatınız kançalık nurlu olsa, ruhaniyatınız kançalık taza olsa, oşoğa жараша can beri olur. Kançalık günökör olsa, kançalık ton boyun olsa, oşoğa жараша can beri olur. Bardıq adamların canı bir kılday çıkpay. Bardıq mesela Kırgızistan'da 6,5 milyon var. 6,5 milyondan 6,5 milyon öň var da. Birinin barmağı biriga okşaboyt, to'g'rimi? Birinin gözü biriga okşaboyt. Men şu milyon dele aytıp atam, бүткүл, вообще-то миллиардтыкы деле окшобойт өзүчү. Ошондой окшоп болгондой эле жан чыгуудагы бирине да бири окшобойт. Биздин көзүбүзгө бардыгынын жаны бирдей эле чыгып аткандай көрүнгөнү менен андай эмес. Анын таквалыгына, иманына жараша жан чыгат. Мүмкүн bir takva adam, жакшы адамды кыйналып жан берген көрүшүңүз мүмкүн. Мүмкүн күнөөкөр, иманы жок адам жөн эле уктап эле жан чыгып кеткен көрүшүңүз мүмкүн. Биздин көзүбүз аны алдап кое берет туган. Ошо адамдын өзүнөн сурасаң кандай болду? Биз бияктан каякта айтабыз аны. Сиз тамак жесеңиз, анын рахатын мен сеземби же сиз сезесизби? Сиз оорусаңыз, аны оорусу сиз сезесизби же мен сеземби? Жан берип аткан адамдан сура, жан кандай экен деп. Устаз, өзüm жаңы эле үйлөнгөм. Бизде илим аябай эле аз да. Келечекте балдарымдан, урпактарымдан алым, кары, хафиздер негизи эле динге кызмат кыла турган батырлар чыгышына кандай дуа амалдарды кылсак болот? Алла разы болсун. Рахмат, ата-эненин дуасы балдарга түздөн түз өтөт. Зерикпеш керек, жадабаш керек, шектенбеш керек. Ата-эне балдарына дайыма жакшы дуаны кылыш керек. Албетте дуанын кабыл болушунун шарттарынын бири, айтайын, алкын таза болсун. Анан Кудай кааласа кичинесинен калима, намаз, мээримдүүлүк менен жакшынакай динге тарбиялайлы, Куран үйрөтөйлү, башка дагы. Саждату тилаватты кандай кылуу керек? Саждай тилават деп коет. Намазда 14 жерде саждай тилават бар. Бул важип болот. Бул даарат менен болуш керек. Дааратыңыз болот, кыбланы карайсыз, Аллаху акбар деп эле саждага барасыз дагы 3 жолу субхана роббиял а'ланы айтасыз, бүттү. Мына ушу саждай тилават. Демек даарат болуш керек, кыбланы караш керек.
Отырып сажда кыласыз кадимкидей эле. Эгерде бул күнгө чейинки ким мага карыз болсо кечтим деп карыздарды кечип салсам, бирок карыз алган адам болбой берсе алса болобу? Боло берет. 35 жашымды сүннөт кылсам болобу? Мен буну түшүнбөдүм. Сүннөткө отургузуу мисалыбы же 35 жашымды сүннөт кылсам болобу дегени сүннөткө отургузуу маселесинде. Бул эми ден соолугуңа врач менен кеңешип көрүш керек. Эгер көтөрө алсаңыз кылсаңыз боло берет, бирок сизге зарыл фарыз эмес бул. Милдеттүү эмес. Ансыз деле мусулман боло берет. Макулбу? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Мен 28 жаштамын. Азыр аялым менен урушуп жүрөм. Аялым капыр болчу, баптист болчу. Бирок башта иман келтирген кийин баш тартты. Кайда азыр не кылсам болот? Жашайлы дейт. Жок. Эгерде туугандар өзү нике мусулмандардын ортосунда гана болот. Бирөө мусулман эмес болсо нике болбойт. Никени 99 молдо кыйса дагы болбойт ал. Эгерде экөө тең мусулман эле нике кыйды, нике болду, эми бирөө мусулман эмес болуп кетсе, нике автоматически бузулат. Талак жок, талкаланып кетет. Эгерде күйөөсү же аялы Кудайым сактасын, анын бетин ары кылсын, ислам динден баш тарта турган болсо, автоматически нике бузулат. Шам намазынын 3-чү рекетинде жетишип, имам салам бергенден кийин ар бир рекетте аттахиятты отуруш керекпи? Же акыркы рекетте отуруу жетиштүү болобу? Маселени караңыздар. 3 рекеттүү, 4 рекеттүү, 2 рекеттүү кандай гана намаз болбосун, ошол рекет сиздин акыңызда эсептелет, качан имамды сиз рүкүдөн тапсаңыз. Рүкүдөн. То есть рүкү кылып атканга ошого чейин имамга ыктыда кылып, имамга намазга кирип калган болсоңуз, ошол рекет сиздин акыңызда эсептелет. Ман адрака руку факат адрака ракаа. Ким рүкүнү тапса, ал ракаатты тапты. Эми азыр сиздин сурооңузда намаз 3-чү рекетине жетишип деп, демек 3-чү рүкүгө жетиштиңизби же рекет аттахиятка жетиштиңизби? Мен мындай эле жооп берип кете берейин. Эгерде сиз 3-чү рекетине имамды аттахиятка жеткен болсоңуз, анда кирип Аллаху акбар дейсиз дагы, колуңузду байлап анан отурасыз. Имам салам бергенден кийин сиз турасыз дагы, 3 рекетти шам кандай фарыз болсо ошондой эле окуйсуз. Эми кеп мынада. Бул кишинин сөзүнөн рүкүнүгө жеттим деп коелу. Рүкү. Демек 3-чү рекетти мен имам менен чогуу окудум. Өзүм мойнумда 3 рекет окушум керек, бирок бир эле рекет окуп калдым. Маселе түшүнүктүү болдубу? Эми бул эмне кылат? Имам салам бергенден кийин турат дагы Субханака Аллахумма окуйт, аузун окуйт, бисмиллахны окуйт, фатиханы окуйт, ичинен амин дейт, замсүрө окуйт, рүкү кылат, 2 сажда кылып аттахиятка отурат. Аттахиятка отурат. Себеп дегенде бунун акысында 2-чи рекет болуп атат да. 2 рекет окугандан кийин отуруш керекпи, отурбаш керекпи? Отуруш керек. Макулбу? Андан кийин эмне кылат? Бул кайрадан дагы турат, аттахият окуп тургандан кийин. Баягы эле бисмиллахны айтат, фатиханы окуйт, замсүрөнү окуйт. Рүкү кылат, сажда кылат, аттахият менен кийин саламын берип чыгып кетет. Болабыз. Биздин атабыз, апабыз, энебиз намаз окубай өтүп, биз эмне кылсак болот дейт. Ага дуа кыла бериңиз. Аларга эми дуа кылыңыз. Аларга жакшы иштерди кылып, соокторун багыштай бериңиз. Алла Тааладан кечирим сурай бериңиз. Мындай дейт да, микрокредитте ислам негиздерине ылайык берүүнүн жолдору барбы? Болсо кыска айтып берип коесузбу? Бар, мынакей азыр бүгүнкү күнү БТК банк, Эко Исламик банк ошол жерде ислам принцип каржылоосу менен консультация берет, ошого кайрылыңыздар. Мына узунураак экен, азыр эң акырында айтып берейин буга. Өлүм келгенде ла илаха иллалла айтыш үчүн кайсы амалдарды көп кылуу керек? Өлгөнгө чейин көбүрөөк ушу ла илаха иллалланы айтып жүрө бериш керек. Эркек киши өзүнү жакшы сүрөттөрүн интернетке чыгарса, аны көрүп аялдар суктанса күнөө болот. Эркектерди чыгарганына күнөө эмес, ошо көрүп азыркындай аялдар неме болсо күнөө болот. Аялдар, кыздар өздөрүнүн сүрөттөрүн интернетке тияк бияка чыгарып жакшы эмес. Кошумча айтып коеюн да.
Түгөйлөр чогуу баняга түссө болобу? Кандай болбосун, банядагы эркектер өздөрүнүн киндиктен тизесине чейин жашырган болсо түз боло берет баалар. Юсуф алейхисаламдын атасы, чоң атасы пайгамбар болгон үчүн алардын жашлыктары үчүн пайгамбарчылык түшкөнбү? Жок. Пайгамбар, атасы пайгамбар, ошон үчүн баласынан пайгамбар кылып коелу деп андай эмес. Пайгамбарчылык Алла Тааланын тарабынан келет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын баласы пайгамбар эмес мисалы. Атасы пайгамбар эмес. Кимди Алла пайгамбар кылса ошол пайгамбар. Юсуф сүрөдө эмне үчүн башка окуялар айтылган эмес. Пайгамбарыбызга Алла Таала ошондой түшүргөн, ошон үчүн айтылган. Устаз, өзүм эркек болгонум менен эркектерге тартат, кыздарга шахватым жок. Эмне кылсак болот? Азгырыкпы, жимби, же нафсиби? 10 жылдай болуп калды. Эмне кылсам болот? Үйлөнүш керек. Анан бул оору туган. Бул Алла Тааладан ыйлап сураш керек. Ансыз кетпейт. Оору. Үйлөнүш керек. Алла Тааладан ыйлап сураш керек. Көбүрөөк өлүмдү эстеш керек. Анан дагы эле эстей албай атса, мортко барып бериш керек. Міне морг деп болобу? Я морг бар го биздеги. Я Донецкийдеги. Анан инвалидтер үйлөрүнө барыш керек. Көр казыш керек. Кимдин жүрөгү катып көзүнөн жаш чыкпай калсачы, ушундай иштерди кылыш керек туган. Барыбыз эле. Ажеке, карыз акчаны бере албай калса, ошол кишинин атына садака кылса болобу дейт. Болот, эгер бирок бергенге аракет кылыш керек, бере албаса, анан жок болуп калса, таппай калса садака кылып берсин. Аялдар төрөөрдө кайсы маалда намазын токтотот? Кан келип баштаганда элеби? Эгер толгоо узак болуп калсачы? Жок. Боюнда бар кош бойлуу аялдарга эгерде кан келип кала турган болсо, бул оорулуу кан. Ошон үчүн намазды токтотпойт. Төрөгөндө анан токтотот. Төрөгөнгө чейин намаз окуйт. Компьютер союну ойнотуп акча тапса болобу? Бул компьютер союну кандай табат мен билбейм. Жакшыраак кенен айтсаңыздарчы. Устаз, кээ бир банк карталарга бонус деп бир аз акча түшүп калат экен. Айына акчага жараша 50 сом же 100 сом же 20 сом бул адал болуп иштетсе дейт. Этияттык үчүн шектүү болгондуктан алып туруп садака кылып бериңиз. Мен официант болуп иштейм. Кээ бир тойлорго арак коюш керек болуп калат. Кээ бир кишилер түшүнбөйт. Куйсак болобу? Болбойт, абсолютно болбойт. Арак куйган болбойт. Эмне бала десе да болбойт. Сөзсүз арак куюш керек десе анда иштебей эле коюш керек, башка жумуш табыш керек. Жубайым экөөбүз келишпестиктен эки башка турабыз. Ажырашкандан кийин 3 жолу алдынан ата энем менен барды. Алдын өттүк эле, болбой койгон. Эми жарашайлы деп өзү өтүнүп жатат. Ата энем каршы болуп жатат. Ата энем менен чогуу турам. Уже жакшы болуп калыптыр. Чогуу жашаңыздар, мен айтарым. Алып кел муналардан берле. Мына узагырактарын кийин айтайын, капа болбойсуздар. Мен жакында операция болдум эле. Анан рүкү сажда кылбаш керек экен. Анан аларды кылбаш намаз окусам болот. Болот. Рүкү сажда кылбай коюңуз. Операция болсоңуз, отурганда столдо отурасыз го, менде отургандай эле. Кыбланы карап отурасыз дагы. Мындай кылып ниет кылып коесуз. Рүкүңүз ушул болот мына. Кичине канчага мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сажданы кичине андан ылдыйраак кылып коесуз. Отуруп эле намаз окуңуз. Кээде окуп жатсам, кан агып кетет. Намазымды токтотуп, даарат кайра аламбы, окушум керекпи? Алла разы болсун дейт. Эгерде бул үзүрлү кан кайра тез чыгып тура турган болсо, ошо бир тарат менен эле окуй берет. Эгерде үзүрлү эмес, үзүрлү кандай десе 10 мүнөттүн ичинде. Примерно бир убакыт намазды айтат, ошо 10 мүнөт деп кое турган болсок, ошо 10 мүнөттүн ичинде кайталанып чыга берсе, же кан, ал үзүрлүүгө кирет да. Ал ошол кан, жел чыккан чакта дагы намазын окуй берет, аны өтө берет. А эгерде жарым саатта бир жолу чыкса, жок. Анда сиз ар бир намаздан алдын даарат алып туруп, макулбу? Анан окушуңуз керек, ошону күтүп турушуңуз керек. Эгерде ортодо азыркында кан чыгып кетсе, анда намаз бузулуп калат. Аз эми рүкү сажда кылганда бузулушу мүмкүн, операция болсочу. Ага има ишара менен эле окусун. Менде машина бар болчу. Аны мен $5500 алгам. Сатыш керек болуп, бир тааныш бала сатып берем саңа 5500 менен берем. Калган кошуп саткан акчасын өзүм алам дегенде макул болгом. Ал клиент таап $6500 баалап сүйлөшүп жаткан. Алчу кишилер кымбат болуп атат, ойлонолу деп кетишкен. Эртеси алчу кишилер мага чалып жолугалы дешкенде
мен барып 6100-ге сатып салғам. Сатып берші бала, мен 6500-ге сатқанмын деп наразы болып, қалғанын $600 ала бер десем, болбой жаман сөздерді айтты. Мен бербей қойдым, бір дағы сом. Ошол ақшасын берішім керек бе дейді. Мындай. Егерде сіз біреуге бердіңіз, сатып бер, үстіне қанша ақша тапсаңыз, ал сізге адал депші. 1 сом табауы, миллион сом табауы, маңа $5500 берсеңіз болды деп машинені бердіңіз бе? Ортада келишим болды. Эми бұл мисалы 6500-ге деп клиент тауып атат да. Сіздің айтып отқаныңыздай. Бұл егерде ошол сатып бергенде оға адал эле. Сата албай кайра машинени сизге алып келип берди бе? Болды баягы. Эми сиз саттыңыз да. Сизге кандай чыгып калды, же тияктанбы, же сатпай коюшуңузда эле ыктыярыңыз бар. Арзан сатып берсеңиз дегенде сиздин мүлкүңүз, кымбатыраак сатам десеңиз да сиздин мүлкүңүз. Эгерде сиз буну экөөңөр келишим болуп туруп, болды, сиз мага сатып бериң деп 1 жумага же 1 айга доверенность бердиңизби, же кандай кылдыңызбы, жазып койгон болсоңуз анда бөлөк эле. Эгерде ушу базарга эле, базар күнгө эле алып чыгып келиш үчүн эле болсочу, ал келер замат сиздин ортоңуздагы баягы келишим бүттү. Сиз айдаганча каалаганын сата бересиз, сиз ага ээлик кыласыз, арзан сатасызбы, кымбат сатасызбы, сиздики ал. Макулбу? Демек азыркы сүрөттө 1 сом бергенге дагы эмеси жок. Эгерде ортосунда келишим болбосо, эгерде ортосунда келишим болсо, анда бериш керек анда. Ассаламу алейкум. Дин сабактарда отургандын сооптору жана суроо бергенде адептери кандай болот дейт. Тугандар, динибизде мына жерде отурганыбыз бул Алла Тааланын мажлиси бул. Алла Таала айтат: "Жамаат менен эстесеңер, мен дагы силерден улуу болгон, силерден жакшы болгон периштелери менен жамаат менен силерди эстейм" дейт. Эгерде жалгыз эстесеңер, мен жалгыз эстеймин дейт. Bunday ta'limde majlislerin perişteler kurşap alат деп hadiste келет. Allah'ın özgöçe rahmatı düşüp турат дейт. Bunday ta'lim ilimde majlisi pütkөндө bir perişte айтат экен, жарс алат экен. Тургула күнөөңөрдү кечирилген абалыңарда тургула. Силердин күнөөңөр соопка айланды, эми үйүңөргө кете бергиле дейт экен мына. Бул улууму? Кудай кааласа бул majlisin соопторун бир кенен бир башка убакта айтып берели, суроолор көбүрөөк экен, капа болбойсуздарго. Албетте суроо бергенде карап маанилүү, өзүңүзгө зарыл болгон суроону бериш керек, уялбаш керек. Багымдат намазы же башка намаздар каза болуп калса, кийинки намаздар кабыл болбойт деген уккам, канчалык туура? Рахмат. Андай эмес. Каза болуп калса, инсан унутуп калат же уктап калат, туруп казасын окуш керек. Бизге Европадан жумуш чыгып жатат, Литвадан мясокомбинатка. Ал жерде 30% чочкону да эти сойлат экен. Ошол иштеп тапкан акчабыз адал болобу? Ал жактан бизге түшкүсүн тамак беришет экен. Ал жасалган тамакты адал деп жатышат. Барып иштегенге болобу? Кеңешиңизге муктажбыз. Алла разы болсун деп. Жок туган, чочкого иштегенге болбойт. Чочкого иштегенге болбойт. Аял киши чачы боелгон болсо, дарат өтпөй калат дейт. Орозо кармаса кандай болот? Гусулда өтпөй калсачы дейт. Караңыздар, кээ бир боектордон суу өтөт. Шариаттын эрежеси ушундай. Суу өткөн боекторго уруксат берет аялдар. Макулбу? Суу өтпөсө анда болбойт. Андай боектордон сактаныш керек тугандар. Ал эми орозонун өкүмү өзүнчө, аны кармай берет. Байлыкты Алладан сураса болобу? Алладан сурайбыз да, башка кимден сурайбыз деп. Ассаламу алейкум устаз, мен 25 жаштамын, медресеге окусам болобу? Болот. Жо биз байлыкты 5 мал сурап атабыз. Базы мечиттен чыгабыз да, Аллахума инни ас'алука мин фадлик деп ушуну айтат. Алла Таала өзүң айкөлдүүлүгүң адалдан байлык бергин деген сурат. Рызкы бергин деп. Банктан же ломбардтан акча алса, же процент берген жерди иштетсе, процент берген жерде иштесе, дин кандай каралат? Банкта бүгүнкү күндө тугандар, эгерде которуу иштеринде боло турган болсо, жакшы эле. А процентке берген иштерде жакшы эмес. Эгерде ал процентке эмес, наценка берип туруп, ислам принциптерин колдоно турган болсо, ал жерде иштесе дагы боло берет. Калганынан этияттаныш керек. Мал базардан малды алып, кайра эле үстүнө акча кошуп, сразу сатса болобу? Сиз акчаны берип туруп колуңузга алдыңызбы,
сатсаңыз бола берет. Макулбу? Мисалы мына мен сизден азыр уйду алдым, колума кармадым, акчаны бердим, ассаламу алейкум болду. Уй меники, кааласам бирөөгө бекер берип берем, кааласа кайра акча зарыл болуп калды, мага бир срочно телефон чалды дагы арзан сатып берем, кааласам үстүнө дагы башка жакта мага соң бериле деп, ага кымбат сатып берем, ал менин эрким. Бардыгы адал сизге. Албетте фукаха биздеги аалымдарыбыз анча-мынча такыбалыкты эске алып, ошондой малды үйгө алып барып, кичине жем сүт берип, жем суу берип, анан кийин саткыла деген жери да келет. А так арам эмес. Алла Таалам барыбызга товфик берсин, Алла разы болсун. Алла Таалам ушул жерде отургандарыбызга, бизди көрүп тургандарга баарына узун өмүр, чын ден соолук, эки дүйнөдө бактылуулук, ыраазычылыгы, бейишин насип кылсын. Бирахматик.